Namaz okуп жаткан учурда чүчкүрсө алхамдулиллах, эстегенде астагфирлах деш керекпи? Жок. Кээ бир хадистерде ошондой деп айтылсын. Ал о мурда сүйлө, намазда сүйлө дурус мезгилде айтылган. Илгери билесиңер, намазда сүйлөө дурус болгон. Намаз окуп атканда ассаламу алейкум десе, ва алейкум ассалам деп намаз окуй беришкен. Кандай жакшы намаз? Кайсы намаз? Асыр, шам деп элечи. Качан шеркетке жетип калганчы? Сүйлөө дурус болгон. Кийин сүйлөө арам болгон. Намазда эгерде сүйлөгөн болсо, намаз бузулат. Билесиңерби? Дейт го? Деп тамагын оңдогондо дагы эгер себепсиз кылса 3 кылса намаз бузулат дейт. Себеби дегенде тамгалардын үнү чыгып аткандыгы үчүн сөз бул жакта турушун. Намаз бузулуп калат. Чүчкүргөндө анан кийин эчтегенде астагфирулла дебестен тыш туруш керек. Эч кандай. Анан буларды айтуу дагы сүннөт амалдардан. Намазда намазыңызды сүннөт аткарам деп намазыңызды бузуп албашыңыз керек.